Кордой чек ара бөлүмүнүн кызматкерлери Казакстанга аткезчилик жол менен телефон алып бара жаткан 28 жаштагы Кыргызстандын жаранын кармады. Бул тууралуу Казакстандын чек ара кызматы билдирди. Кыргызстандык жарандын унаасында 3865 телефон табылган. iPhone, Samsung, Redmi, Huawei, Vertu үлгүсүндөгү телефондорду алып бара жаткан. Анын унаасы Кордай райондук экономикалык иликтөөлөр департаментине өткөрүлүп берилген. Ысык-Көл облусунда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү ок атуучу куралдары менен кармалышты. Бул туурасында облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда оперативдүү маалыматтардын негизинде санкциялык тинтүү иштери жүргүзүлгөн. Анда ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган буга чейин соттолгон Жети Күз районунун 48 жаштагы тургунунун үйүнөн ок атуучу курал табылган. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. Ошондой эле соттук баллистикалык экспертиза дайындалган. Бүгүн Ош шаарындагы Манасата аймагындагы мамлекеттик тилде ката жазылган жана эскирген көрнөк жарнактар тазаланууда. Ош шаардык мэриясынын алдындагы көрнөк жана дизайн бөлүмү тил комиссиясынын мүчөлөрү биргеликте учурда рейдтик кыдыруу жүргүзүүдө. Эскерте кетсек, ишкерлерге 3 күн алдын эскертүү берилген. Талапты аткарбаган ишкерлердин жарнамалары бүгүн алынып салынууда. Социалдык фонддун жетекчиси Медер Ирсалиев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, 400 сом менен пенсияга чыккандар бар экендигин маалымдады. Мунун себеби ал жарандын 1 жылдык стажы гана болгон. Ирсалиевдин маалыматына караганда 10 миңге жакын адам 2000 сомго чейин, 3000 сомго чейин 92 миң адам, 4000 сомго чейин 86 миң адам, 4000 сомдон жогору 56 миңден ашуун адам пенсия алат. Өлкө боюнча жалпысынан 667 миң пенсия алуучу бар. Алардын ичинен майыптыгы боюнча 116 миң, ата-энеси жоктор 36 миң. Кыргызстанда орточо пенсия 5600 сомду түзөт. Ал эми жарандардын 1 айлык жашоо чыгымы 4283 сом деп эсептелген. Кытай Эл Республикасынын түзүлгөн күнү майрамына байланыштуу Кыргыз-Кытай чек арасы убактылуу жабылат. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматы билдирди. Бул Кытай тараптын демилгеси менен болууда. Ага ылайык Торугарт автожол көзөмөл өткөрмө бекети 1 октябрдан 6 октябрга чейин жабык болот. 7 октябрдан тарта кыймыл жанданат. Ал эми Эркечтам автожол өткөрүү бекети 1 октябрдан 3 октябрга чейин жабылат. 4 октябрдан тарта чек ара ачылат.